Жакшыга жанашып, жамандан адашып, урматтуу биздин көрүүчүлөр жүргөн болсоңуз, жамандардан адашыңыз деп эле айдалы. Анткени жакшыга канчалык жанашып, анын жанында жүрсөң, ошончолук сендеги ал адамдагы жакшы нерсенин баарын өзүңө тартып аласың деп коет эмеспи? Анын сыңарындай бардык замандаштарыбыз деп биз менен бирге болуңуздар дейли. Болгон жакшы нерсенин баарын бөлүшкөнгө биз аракет кылабыз дейли. Кадимки алманы деле байкасаңыз, эгерде жанына чирик алма экөөнү бириктирип коюп койсо, чирик алма жанындагы алманы да чиритип баштайт эмеспи? Ошол эле сыяктуу эле баягы жаман адамдар дейлиби, же болбосо терс жактары бар адамдар дейли, сизге дагы ошондой таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Ошондуктан жакшы нерсеге умтулууга баарыңыздарга күн каалаган бул Кел чай ичели программасы. Баарыңыздарга кутман таң каалайбыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бул таңда ар бириңиздердин үйүңүздөрдө дагы да болсо кош келиңиздер, чай ичели. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд жаңы Сейлон дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй эң сонун чай жыпары, жыттуу жана байдамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо көрсөтүүбүздү уланталы, келген коногубузду дароо тааныштыра берейин. Биздин студиябызда сулуу айым келип калды. Ырчы, сонун эне, бактылуу жар дегендей бизде Чолпон Муктарбек кызы. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Рахмат. Эл журт менен амандашабыз. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Учурдан пайдаланып бүгүнкү караңгыда шам болчу мугалимдер күнү менен жалпы мугалимдерди куттуктайт элем. Анан ар бир үйгө ынтымак ырыскы каалайм. Биз да сизди куттуктайбыз чын жүрөктөн. Сиз да мугалим боло эмгектенесиз, Жакшы. Келиңиз, анда Чолпон айым, бүгүн сиз менен бир жакшы маектин үстүндө бололу деп атабыз. Азыр сиз Токмоктон келдиңиз, Ооба. Атайын биздин көрүүчүлөрдү сыйлап, Токмок шаарынан келди. Токмоктогулар кандай жашашат? Жакшы жашашабы? Кудайга шүгүр, жакшы, буюрса баарыбыз жакшы. Жакшы. Келиңиз, анда сиздин ошол чыгармачылыкка келген күнүңүздөн баштагым келип атат да. Эмне болуп ырчылыкка кызыгып калгансыз? Анан азыркы учурда кандай болуп атат? Ырчылыкка боюнча бул эми тарыхын баштасак, негизи ырчылардын тарыхы те бала кезинен башталат эмеспи? Ансыганда үйүбүздүн түбүндө аялдама бар болчу, анан ошонун жанында элдер күтүп, автобус күтүп турган маалда зериктирбей аларга ырдап берчүмүн. Эсимде Айбек Карымовдун дил кайрыкырын тор жайган балыкчыдай деген сөзүн мен туура эмес ошол кезде кабыл алган окшойт, кичинекей болгондуктан. Анан тыр жыйган балыкчыдай деп эле ошентип ырдай берчүмүн да. Анан ошол баягы сезимдер аркылуу мектеп ичинде жанагындай конкурстарга катышып жүрүп, анан радиодо иштеп калдым. Ошол негиз ошол багыттар боюнча анан акырын ошо калыпка келип түшүп калдык. Ошо кемеде сүзүп атабыз буюрса акырындан. Азыркы учурда кандай баягы телеканалдарга, радиолорго ырларыңызды берип иштеп атасызбы же жакшылыктар үчүн кызмат кылып атасызбы? Азыркы учурда бул жеке өзүмдүн ырларым азырынча мындай иш үстүндө иштеп чыгара элекмин. Ошол себептен эми мындай авторский права деген нерсе бар го. Анан башка инсандардын дагы ошо чыгармачылыгым болгону эл ичине эле кичине жардамдашып таркатып жүрөм азырынча. Негизи алдыда койгон максаттарыбыз да буюрса бар. Жакшы. Демек, жакшылыктарга кызмат кылып атасыздар, Негизи мен байкашым боюнча Токмокто ырчылар, тамадалар аябай көп, Бул байыбыз, негизи талантка байыбыз. Үйрөнүшөбү же атайын окуй турган жер барбы? Жок, эми кээ бирөө аны мындай айтканда бизнес катары кабыл алат. Кээ бирөө чыныгы талант катары. Мисалы мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, бул ырчылык, чыгармачылык бул менин жан дүйнөм. Энем айтып калчу эле, ошо дайыма сен таштаба деп. Мен турмушка чыгып кеткен кезде аябай ошо капа болду эле. Бул чыгармачылык сага Кудайдан берилген талант, сен аны алып кетишиң керек деп. Анан
Бая үй бүлөлүк абал болгондон кийин жаш болдук. Ошол себептерден мен бул нерсеге багыт ала албай жүргөм. Анан быйыл ошо жастан баштап инсандардын, жакшы инсандардын күчү менен, колдоосу менен эл алдында кызмат кылып келатам. Менин оюм боюнча бул болгону мен өнөрүмдү элге тартуулоо, жакшы маанай менен деген багытта да. Мен ошо жогоруда суроону улай эле, ошо Токмокто атайын окутуп чыгарган жери бар деп айтып атты. Кандай окуу жай ал? Музыкалык колледж бар. Музыкальный школалар бар. Андан тышкары дагы бул мектеп ичиндеги жанагындай конкурстар көп-көптөн коюлуп турат. Мектеп ичинен эле балдарды биз багыттап кетиребиз. Ошо өз багыттары менен таланты барлар, шыктуулар ошол багытты карай багыт алып кетишет. Көбүнчөсү ошо мектептен чыгат. Жакшы экен. Анан анын үстүндө баягы бири-бирин көрүп дагы шыктангандар көп болсо керек, Эми чыгармачылыкта атаандашуусуз негизи иш жүрбөйт деп коет го. Анан бул атаандашуу болгон күндө деле ар бир адамдын өзүнүн уникалдуулугу болот да. Мисалы үчүн чыгарманы алырдаган тембирдеги башка адамдыкы, инсандыкы такыр башкача түшөт, эл башкача кабыл алат. Анан жеке мен өзүм боюнча мындай атаандаштык бул чөйрөдөн мындай алыс экен. Анан сиздин сурооңузга да толук жооп бере албай атам да. Мына ушундай, урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи баягы суроонун негизги нерсеси баягы тамада издеп калганда, өрчү издеп калганда эле алар Токмоктон болушат деген сөз көп калган да. Анан ошол кээ бир ошол кесиптештерибиздин тамадаларын айтуусу боюнча атайын окуткан жерибиз бар. Ошол жерден окуп анан көйүшөт деген сыяктуу айтып берди эле да. Ошондон улам сурап калдым. Өзүңүздүн кесибиңиз боюнча кайсы кесиптенесиз ошондо? Өзүмдүн кесибим ошо мен дагы бул Мураталы Күреңкиев атындагы музыкалык окуу жайына келип, бул жакта билимимди ошо алып баштаган учурда биринчи курста аяктагандан кийин турмуш куруп кеттим. Анан жашоо шартыма байланыштуу ошо сиз айтып аткан Токмокто музыкалык колледжине барып, ал жакта бүтүрдүм. Азыркы учурда Бебисара Бейшеналиева атындагы музыкалык окуу жайында эстрада вокалда сабак алып атам. Ошону менен бирге эле Токмокто колледжди бүтөрүм менен эле мектепке мугалим болуп иштеп кеткем. Музыка сабагынан, музыка сабагынан. Мугалимдик кесибиңиз жөнүндө да сөз кылсак, негизи албетте түйшүктүү кесиптердин бири, ошол эле учурда сыймыктуу, Мугалим болгон кандай өзү негизи? Бул айтып бүткүс бир эч ким түшүнгүс нерсе да, мындай нерсечи баарынан да мындай башталгыч класстын окуучуларына сабак берип бергенде азыр кандай мындай чоңойгон сайын жашоонун ачуу татуусун татып, мындай кээ бир адамдын көңүлүн калат, кээ бир адамдар мынтип ыйлата сыздатат, ошол нерсе ал балдардын арасына киргенде андай сезим баарын унутасың да. Сен бир камкор нерседе, назиктикте, баягы чынчылдык, балалык кыял, ошол нерселер сени курчап турган маалда жашооңдо түйшүктүн баарын унутуп кое турган нерсе ошол. Ошону менен эле ар бир иштин түйшүгү бар деп айтылат го, ошондой эле түйшүктөрү бар. Бирок анын баары баягы балдардын сени карап жылмайып, сенин сабагыңды күтүп отургандары, бул ошонун баарын жууп кетет. Эс алган учурларда болсо керек анда, ошол нерсени көрүп. Бир гана чарчайсыздарбы? Жок. Мындай зарядың толуп кирип, анан баягы энергияң баарын окуучуларга бересиң да. Анан кийин эсим оодум, чарчадым деп чыгасың. Анан кайра туруп, баягы балдар чуркап келип кычактап калышат. Анан мен сизди жакшы көрөм деп. Анан кадимкидей сенден ал бир келечегин күтүп, үмүттөнүп, мындай жакшы жалындуу көз караш менен карап турган баладан сен кайра баягы короткон энергияңан да толо энергия аласың да. Анан алдыга койгон кичине үмүттөрүң дагы андан күчөп баштайт. Мен бул балага мындай билим берсем экен, бул балага мындай жол ачып берсем экен деген. Ушул баладан бир нерсе чыкса экен деген сыяктуу. Жакшы ошондой максаттар коюлуп кетет. Анан өзүң билбей каласың кантип иштеп барып, кантип
кайра баягы ызычы болуп аткан класска кирип кайра кантип мындай жайгаланып жайлашып чыгып калганыңды билбей каласың да. Түшүнүктүү. Канча жыл болду мугалим болуп эмгектенип атканыңызга? 2014төн бери ошо бир мектепте иштедим. 10 жылдан бери? 10 жыл эмес, эми ортодо баягы декрет, тынугуулар болуп атып, жалпы стажым бир 7 жылдай болуп калды. Мугалимдердин айлыгы көбөйдү деп эле жыргап эле жатып калдык. Чынында эле көбөйдү, жетип атабы, эмне болуп атат? Бул эми мындай да. Баары ошо ойлошот. Мугалимдер бир жаман сөз сүйлөп койсо, булардын маянасы көбөйүп, булар тиги байга салам бербей баштады деген түшүнүктө. Анан кийин терең алып келген кишиге түшүнөт. Түйшүктөр менен түшүнөт, чындыгында кандай маяны алып атат, аны билген адамдар бар. Эми бул жактан баарын мындай төкөчө айтып салбайбыз. Бирок эми мурдага салыштырмалуу жакшы эле болуп калды да, Мурдага салыштырмалуу эми мындайча айтканда жакшы эле, бирок ошол менен кошо биз мындай мурдагыдан түйшүгүбүз кичине көбөйдү да. Кайрадан эле жанагындай кагаздарбы, Кагаздар көбөйүп кетти. Саатыбызды сайтып берип, андай документальный жагыбыз кичине бар. Түшүнүктүү. Муну сурагым келип атат. Мурдагы окуучуларга салыштырмалуу азыркы окуучулардын айырмасы сөзсүз бар болуш керек, анткени балдардан эле байкайбыз, өзүбүздүн балдарыбыз эле башкача суроолорду беришет дегендей, айырмачылыгы жөнүндө айтып кетесизби? Айырмачылыгы азыркы балдар аябагандай акылдуу, акыл жагынан бир топ күчтүү. Жөнөкөй эле биз сүйлөй албай аткан бир сөздөрүбүз болот, биз башкача ой менен жеткирип атсак, ал балдар такыр башка деңгээлде бир бийик, жогорку деңгээлде өз ойлорун жеткире алышат да. Бул азыркы балдардын жашоо деңгээлибиз кандай бир өсүштө болуп аткан себептен улам болуп атабы, бирок айырма асман менен жердей. Демек, акыл жагынан акылдуураак, жашоого болгон көз караштары. Мисалы, мурда мен өзүм менен салыштырып берем да, карап отуруп. Мен мындай келечегимди багыттап, же болбосо мен могу кесиптин ээси болом болду. Мен бул кесипти иштесем мен мындай маяны алат экенмин, же болбосо мындай жетишкендиктерге жетет экенмин деген нерсе болбоптур. Азыркы балдардан сурасаң, жок, жашоосунун баарын уже мындай пландап коюшкан. Качанчы класстарга сабак бересиз? 2-класстан 7-класска чейин сабак берип жүрдүм. Демек, кичинекейинен баштап эле ошондой ойлонуп атат азыркы учурда балдар. Ой жүгүртүүсү такыр башка азыр балдардын. Аларга ошончолук кайра мугалим дагы билим деңгээли жогорураак болуп сабак бериш керек. Сиздерде да жылдан жылга окуу көбөйүп атса керек, Ооба, мындай баланын астында мугалим бул чоң үмүткер болуп, бир шамчырак болуп турат. Анан азыркы учурда чындыгында мугалимдер мындай изденүүнүн үстүндө дайым жүрбөсө, бир күнүң изденүүсүз калып кала турган болсо, эртең сен баланын астында мындай өз деңгээлиңди жоготуп, же болбосо балага үмүт бере албай каласың да. Ошол себептен мен ойлойм, ар бир мугалим ар бир күнүндө изденүүнүн үстүндө жүрөт деп. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте жакшы маектин үстүндөбүз, деги эле чыгармачылык, мугалимдик кесип туурасында кенен сөз кылып жатабыз. Алдыда дагы биз улантабыз, бир канча тынуудан кийин кайрадан жолугушабыз. Эгерде сиздер тарапта дагы бизди көрүп аткан мугалимдер бар болсо, баарыңыздарды чын жүрөктөн куттуктай өтөлү дагы. Биз бир аздан кийин көрүшөбүз жана маегибизди улантабыз. Келчай чейли программасын уланталы көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй эң сонун чай үчүн жыпар, жыттуу жана бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде чай үстүндө бизди көрүп отурган болсоңуз, чогуу чай ичели, жумуш үстүндө отурган болсоңуз, анда ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Эң негизгиси бизден эч кайда алыстабай туруңуздар дейли. Биз болсо маегибизде улансак, бизде конокто ырчы, мугалим, меримдүү жар, ошондой эле эң сонун эне Чолпон Муктарбек кызы бизде конокто. Айтсаңыз, негизи эртең мененки таңыңыз кандай башталат сизде? Эртең мененки таңыбыз баягы бала чака менен үйдө болгондо баягы энелик. Канча балаңыз бар? 3 балам бар. Энелик милдетимди аткарып, жубайлык милдетимди аткарам. Андан кийин болду, эшиктен кадам таштап аттагандан кийин эле баягы мугалимдик кесип болчу. Өзүмдүн чыгармачылыкка болгон түйшүктөрдүн аркасында күнүм ошентип башталат. 3 балаңыз бар экен, улуусу канчада? Улуусу 5-класста окуп атат. Ай, сизди мындай сырттан бир караганда турмушка чыга элек кыздай эле көрүнөт экенсиз. Эң сонун канча жашыңызда турмушка чыктыңыз эле? Ошону эстесем аябай жүрөк ооруйт да. 17 жашымда турмушка чыккам. 17 жашымда, 18 жашымда ошо кызды болдук, биринчи наристебиз. Сизди ала качкы чыккенби? Жок, ошо ала качууга бардырбаш үчүн макулдугун беришкен, эне атам сейкө салып, кыргыздын каада салты менен алып кетишкен. Эң сонун. Турмушка чыккандан кийин анан окуп, уланткан экенсиз. Мен бул мектепте 9-дун базасы менен эле ошо Мураталы Кренкеевке тапшырып, ал жакта окуп жүргөм. Анан биринчи курсту аяктап бүткөндөн кийин эле баягы болду, алабыз деген сөздөр башталды. Ошол тема ойгонуп эле аягы ушул жака Кудайым насип этип буйруган экен. Келип келин болуп калдым. Канча убакыт сүйлөштүңүздөр эле? Биз сүйлөшкөн эле жокпуз. Сүйлөшкөн жокпуз. Баягы таза кыргыздын менталитетин мындай көтөрүп жүргөндөрдөнбүз да. Экөөбүздүн жолдошум экөөбүздүн ортосунда мындай таанышуу болду. Кыз жигит болуп, сүйлөшүп, бири-бирибизди таанып деген нерсе болгон жок. Себеп дегенде мындай бири-бирибизди үстүртөн көрүп жүргөн адамдарданбыз. Анан баягы чоңдордун чечими менен эле ошо менен насип этип никага айтып кызыңыздарды бизге бергиле деген сыяктуу, ошол эме менен калдык. Жакшы экен. Эрте турмуш курган, бир четинен ушу балдардын эрте чоңоюшуна жакшы экен да, баягы балаң эрте чоңоет дегендей. Эң алгачкы келин болуп барган күндөрүңүздү эстеп бериңизчи. Мага ошо турмуш курганымда бул келиндик баягы жашоо башталышы деген нерсе айтылат го негизи. Андай нерсе болгон жок мага мындай. Кайын журтум кыз бага алгандай эле нерсе болду да. Баягы менин жаштыгымды алар да түшүнүшүп, ошо маалда колдоо көрсөтүштү. Анан баягы өзүм менин атамдай эле, баягы өзүм үйүмдө жүргөндөй эле бир эч кыйынсыз нерсе болгон эмес да. Анан эстей турган нерсем бул кайнатам ошо эртең менен туруп чайын даярдап, ошентип атсам, тиги эште апам машинанын ичин жууп атыптыр. Анан келиңиз менин жүйүңүз чай берериңиз деп аны үйгө кирип ал кишине. Анан өзүм тиги машинанын ичин жууп чыктым. Карасам эле сыртынын баары чаң болуп турат. Баягы мен деле өзүм машина жууп кыз киши болуп андай нерсеге деле көнгөн эмесмин да. Оюмда, жаман оюмда үйдөгү чаңды сүрткөндөй эле тряпканы алып эле чаңды сүртсөм тигинин баары баталуу болуп жатып калды. Анан кайнатам да жумушка кетер маал болуп калып эле тиги ошо машинасы батала жана мен тряпка менен сүркөткөн боюнча кеткен, эсте каларлык күндөр ошол. Бирок ыраазы болсо керек, баягы аракет кылдыңыз да. Жууп берип коёй деген ойдо. Ошо мен ниетим жакшы эле болгон, убакыттан ошондой болуп алдырбайдык. Мына ушундай. Кайнене келин ортосундагы мамиле кандай болду эле? Кайнене келин ортосундагы биз эне менен кыздай болдук. Себеп дегенде кайнене деп айтыштан да мындай зарканам, кайнене эмес, апам деп айтам мен дайыма. Апам мага өз энемдей болгон. Ар дайым аяр мамиле кылып, дайыма мени колдоп, коргоп ошентип жүргөн эң жакшы бир инсан болгон.
Тилекке каршы бул биздин ынтымагыбыз, бири-бирибизге болгон сүйүүбүз, камкордугубуз көпкө узабай калдык. Ошо 3 жыл мурун, 4 жыл мурун кайынем да каза болуп калды. Ошол биздин ортобузда мындай келиндерге айтар элем, жаман көрүшпөсүн. Мындай кайнене деген нерсе да болбойт. Кайнелерге да айтар элем, келин дегенде нерсе болбойт да. Эгерде эки адам бири-бирине жакшы мамиле кылышса, ал экөөнүн кандай жылдызы келишпесе да бир сөзсүз ортодо бир жылуулукту алып чыгат деген түшүнүктө болчумун. Демек, бул жерде ар бир адамдын өзүнөн эле деген сөздү айткыңыз келип атат, Эң ушуга кошумчалап мен кыздарга да кичине эме болуп калап айта кетсем. Кичинекей кезимде үй жыйнап жүрүп, анан кийин мен тилегим ошол болчу экен. Анан бир шыпырап эле газетаны таап алдым, окусам ошо келин жөнүндө жазылган экен да. Ошол барган үйүнүн оту менен кирип, гүлү менен чыккан деп ошо келинди мактап жазыптыр да. Анан карап окуп алып өлө бир ушундай тамшанып, мен да ушундай келин болом деген. Кудайдан буйруп ошол максатыма жеттим. Анан кыздарга эскертип айтып кетерим, мындай келечегиңерди жакшылап ниет кылгыла, бул ниеттин баары, кыялдын баары сөзсүз түрдө орундалат дегеним да. Ошо кийин ойлоп, аны да убагында түшүнбөйсүң да, анан кийин ойлоп отурсам, чындыгында ошол ниеттерим кабыл болуптур. Баягы мамиле кылууда өзүнүн апасындай мамиле кылганды үйрөнүш керек го, Эми элементарно мындай да. Апам ошо эшикке чыгып, мындай базарга чыкса, мага бир бутума бир байпак алып келмеген келчү эмес. Жумушта иштеп жүргөн маалымда мен дагы баягы өзүм төркүнүмө жиберсе да барчу эмесмин. Барам, бир күн жатам да кайра эле качып келе берем да. Жумушта иштеп жүргөндө жана бизге баягы мугалимдер маянасына кошо айтып кетейин, биз баягы карызга жашаган адамдарбыз да. Ай сайын алып келет, анан баягы бекер таратып аткансыз эле жыыргап алабыз баарын. Анан ошол маалдарда, ошол маалдарда ошо өзүмдүн мамама эмес, апама эмес, ошо кайненем апама деп сөзсүз түрдө бир нерсе ала берчүмүн да. Ошол майда чүйдөлөр, ошонун баары эле бири-бирибизге мындай жылуулук мамилени камтып жүргөн экен да ошол нерсе. Мына ушундай келин, кайнене ортосундагы мамилелер туурасында да сөз болуп жатат, урматтуу көрүүчүлөр. Негизинен баягы караңыздар, кичинекей бир көңүлдөн ортодогу жакшы нерсе уланып кетишине жардам берет экен. Бул жөн гана жакшы сөз, кичинекей байпак болсо да ала келип берип дегендей. Бул албетте көңүл жибитет. Анан кантип жакшы мамиле кылбайсың, сага байпак алып келип берип атса. Баягы кыздар үй жылуу үйүнөн учуп, башка үйгө барганда, мисалы үчүн кээ бирөө күйөөсү жакын болуп, жолдошу жакын болуп, анын көзүн карап ушинтип калат эмесми, анан кийин айлана чөйрөсүндөгү, үй бүлөсүндөгү башка адамдарда камкордук төгүп турса, анан баягы жаман келин кантип жакшы болбойт. Андан кантип жакшы жылуу сөз чыкпайт дегеним да. Анан ар бир келин, кыз киши ар бир өзүнүн милдетин билет. Анан баары ошо милдетин аткарганга, артында ата-энеси турат, бир туугандары турат, кой аларды уят кылбайын, тарбиясын, эмгектерин актайын деген эле үмүт менен, тилек менен ошо кыздарыбыздын баары ошондой ниети болуш керек. Анан жана жаман келин кайдан чыгат дедирбей, жакшы барктап, таптап, ошо барган жери колдоп, коштоп алса, сөзсүз түрдө мындай кыздарыбыздын баары жаман келинге айланбастыр деп ойлойм да. Келин жаман эмес, келген жери жаман деп коет го, ошол баягы сөздөн дагы туура жагы бар болуш керек, анткени кандай кабыл алсаң, ошондой адамды тарбиялайсың да, мисалы. Ооба, ошондой экен да. Келечекте мисалы кыздарыңыз деле чоңоюп калыптыр, Канча кызыңыз бар? Бир кызым. Бир кызыңыз 5-класс, ушул болсо. Андан кийин 2 уул бо, 2 уул. Алар канчада? Экинчи балабыз 3-класста, андан кийин 5 жашта. Сонун. Кызыңызды элестетесизби кийин ушундай кыз узатуу болуп, башка бирөөгө берип атканыңызды? Баягы өзүмдүн келгеним деп айта берем го. Мындай жар-жарчы болуп, кызыма чейин эле жар-жар айтып, кыздарды узатып атканда негедир ошол баягы өзүмдүн үйдөн чыгып атканым, кээ бир учурда эми өкүнүп калам, мындай эрте турмуш курганыма, бирок көпчүлүк учурда мындай тоо кылам да ошол нерсегечи.
Анан ошо маалдарда баягы көзүмө жаш келип эле баягы өзүм кыздарды кетирип атып деп эле ошондой нерсе боло берет да. Анан кызым жөнүндө мындай кичине эле бир ой кетсе эле болду. Андан аркысын азырынча уйлабайм. Кудайым бак берсин деп эле ошол нерсени эле бактысын тиленип коем. А так мындай узатып аткан маалымды алардын баарын так мындай элестете албайм да азырынча. Баягы мен өзүм бир тууган энем айтып калгандай, азыр бир кызы бар да, кичинекей ал деле, андан кийин дагы кыздарды төрө деп айтат экен да, жубайыначы кыздар эле жакшы деген сыяктуу. Анан улуу кызымды мен өзүм алып калам, андан кийинкилер күйөөгө тие берсин деп коет дейт. Айтып атам, андан кийинки кыздар төрөлсө да алар да бергиси келбей баштайт да депчи. Аларды азырынча көрө элек деп, анысыңарындай ар бир бала сен үчүн бир башкача жакын болуш керек, Ар бир баланын өзүнүн ар башка баягы өзүң төрөгөн болуп атсаң дагы, баары бир тууган бир кандан чыгып аткан балдар болуп атса дагы, бирок ар бир баланын өзүнүн кыялы, алардын амбициялары такыр башка да, бири-бирине келишпейт. Анан бул кызды мындай жаныма алып калам деген нерседен алысмын. Ар бир кыз эне болуш керек, ар бир кыз ошо кыргыздын баягы учугун улаган бир үй бүлөнү алып кете турган, бир үй бүлөгө жарык чача турган нур болуш керек да. Мына ошондой. Ар бир кызга ошол бакытты каалайт элек. Биз болсо бир аздан кийин маегибизди улантабыз. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздү жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Көрсөтүүбүздү уланталы, биз болсо студиябызда жаркыраган айым менен маек куруп жатабыз. Чолпон Мактарбек кызы бизде конокто. Ырларыңыз чыгармачылык арасында улай турган болсок, азыр ырларды жаздыруу кандай, кантип иштейсиз, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз? Азыр бу токмок ичинен эле, токмок ичинен өзүбүздүн таланттуу балдарыбыз бар. Ошол балдарыбыздын колдоосу менен тойго кызмат кылып атабыз. Азырынча той тармагында жүргөндүктөн биз мындай жогорку деңгээлге аттана элекмин. Ошол себептен биз токмок ичинде эле өзүбүздүн ошо жана таланттуу балдардан тойго ылайыктап ошого кам көрүп атабыз да. Буюрса келечекте мүмкүн эртең болуп калабы, же болбосо бир айдан кийин, бир жылдан кийин болуп калабы, сөзсүз түрдө буюрса аттанабыз деген тилегим бар. Азыркы баягы тойлордо албетте жар кыз узатуу дегенге сөзсүз түрдө баягы үй бүлөлүү балдары бар, баягы айымдарды эле эмес, башкаларды деле чакыра беришет да. Мисалы чакырып калышты, бирок ырымдап чакырышат эмес көбүнчөсү. Үй бүлөсү бар, анан балдары барларды жар айтырсак, биздин балдарыбыз дагы ошолордун артын улашсын деген сыяктуу ырымдапчы. Сиздин оюңуз кандай негизи эле? Бойдок кыздарды деле чакырышат, мисалы азыр, Ошо мен жеке көз карашым бул негизи ошо баягы кыргыздын ырым-жырымы бекеринен калган эмес. Анан жеке өзүм боюнча алганда деле мындай жөнөкөй эле нерсе кабыл алчумун да. Кимге кайсыл инсан жагып атат, кайсыл ырчы жагып атат, купулуна толгон ырчыны чакырат депчи. Анан кийинки уже тойго мен чыгып баштагандан кийинки сөздөрдү угуп калдым. Мен чакыргандардын себептери көбү ошо ырым-жырымга таянып чакырышат экен да. Кайненеси экөө жакшы болгон, билгендер, эл ичинде сөз жүрө берет го. Анан ошондой сөздөрдөн угуп калгандан кийин анан өзүм дагы ошол баягы кыргыздын каада салтына толук ишендим. Сиз деле кийин ошентип чакырасыз, мисалы, Ооба, ырымдап түрдө. Жакшы. Азыркы тойлордо эмне өзгөчөлүктөр болуп атат? Азыркы тойлордо бул
жаңы өзгөчөлүктөр жаңы багыттын башында турат деп ойлойм да, бул дин боюнча. Мисалы үчүн көпчүлүк тойлорубузда эми негизле бул кылып аткан иштерибиз туура келбейт деген да. Анан ошо жаңы бир багыт ачылчудай болуп атат да азыркы учурда өзгөчөлүкчү. Мисалы үчүн жанагындай шараптарга тыюу салынып, бул акырындык менен келе атат. Анан кийин ырчы деле негизи ушунун баары бул туура келбей турган нерселер да. Ушунун баары бир жаңы багытка ойт дегендай бир көз карашым бар. Акырындык менен. Ырчылардын эле кереги жок, акырын эле өткөрүп коюшубуз керек деген да ой пикирлер айтылат эмеспи? Аларга кандай карайсыз? Ал боюнча ушул сөздү толуктап кетейин. Негизи ошо байкелерим намаз окуган дин жолундагы инсандар, анан кийин кече күнү ошо менин чыгармачылыгым боюнча айтып калышты. Мен иштешип аткан тамадамдагы ага болгон ошо көз караш, ой пикирлерин айтып, ыраазы болушуп, анан негизи эми мындай сөз болгондо бул ишти акырындык менен жыйыштыралык деген нерсе болупчу. Анан ошо байкелеримдин кеңеши жок, силер ал жактан кетпешиңер керек дейт. Тескерисинче ошо туура багыт менен туура ал багытты силер жеткиришиңер керек. Буюрса акырындык менен ошол нукка түшөсүңөр силер деген мындай үмүттөрү бар, ошол нерсени айтты да. Ошондон кийин чынында ойлонуп калдым. Ошол жакшы бир багыт менен өткөрсөк болот экен. Мисалы үчүн ошондой эле ырчы дагы бар, тамада да бар. Анан кийин баягы көпчүлүк тамадалар максаты мындай элди шаңдоо кылып отурам деген менен бул сахна маданияты сакталбай калат ошол учурда. Ошондой эле ырчылардын арасында дагы маданияттан кичине чыгып кетебиз. Ошол учурлар болот. Ошонун баарын акырын бир рамкага, нукка салып кете турган бир жол жаңыдан башталып түзүлүп келаткандай мага сезилип атат да. Түшүнүктүү. Формаларыңыз, костюмдарыңыз жөнүндө сөз кылсак, атайын тиктиресизби, сатып аласызбы? Формалар боюнча деле эми эчтеке мактана албайм. Жарчылыкка аттанып, тойго кызмат кылып атканыма аз эле убакыт болду. Анан баягы өзүмдүн баштапкы эле нерселерим мындай колуман келишинче жаңылап турганга аракет кылып, жаңыдан кадам таштап баштап атабыз. Булар заказ түрүндө кыла элекпиз, сатып алып эле акырындан. Келечектеги пландарыңыз кандай болуп атат ушул чыгармачылык чөйрөдөгү? Чыгармачылык чөйрөдөгү кыялдар, балким. Кыялдарым баягы кичинекей Айчолпон элестеткен, баягы көйнөк кийип алып, чимирлип, сахнада, булуттарда жүрөрчү кыялычы. Анан ошол кыялдарга багыт алып, ошонун үстүндө иштөө. Бул той эл алдында ырдап чыгуу болсо, бул азыркы мисалы үчүн биздин көп жакшы таланттуу ырчыларыбыз бар. Мисалы үчүн ал чыгармачылыкта да муундап бөлүнүп, мисалы үчүн муун менен бөлүнөт эмеспи? Карылардын уга турган чыгармалары, жаштарга ылайыктуу чыгармалар деп, анан ошол багытты кичине жаштардын чыгармаларын 300 киши болсо да, чогулса да, ошолорго кичине жеткирип, баягы өзүмдүн салымымды кошуп турайын деген максат азырынча. Анан өзүмдүн чыгармаларым жаралгандан кийин деле сөзсүз түрдө бирок мен бул милдетти аткара берем дегеним да. Балдарыңыз арасында сизди тартып чыгармачылыкка жакындары барбы? Бар, күчүү балам бар. Кичүүсү? Эң кичүүсү. 5те дедиңизби? Эмне кылат? Ырдайбы? Ырдаган жагынан слуху аябагандай күчтүү. Жөн эле бир мелодияны уккан ырларын, чыгармаларын текст жаттап мен дагы бошобойман, экөөбүз минтип отуруп, ыр жаттагыдай убактыбыз жоктугуна байланыштуу. Чындыгында мойнума алам, ал жагынан начар элемин жаттата албайм, бирок балам баягы мелодиясын, музыкасын өзү ар бир точкасына чейин нотаны калтырбай түшүрүп алып кетет. Жаттаган жагынан кандай бат жаттайбы же? Болгон музыканын өзүнө бат сиңирип алат, мелодияны. Текст жагынан эми баягы кичинекей болгондуктан сөздөрүн жаттай албайт да, анан баягы музыкасын түшүрүп, мынтип кыңылдап, оон салып жүрө берет. Баягы колдойюн деп атасызбы, кандай?
эгерде өзүнүн максаты ошо чыгармачылык тарап болсо, мен балдарымдын кыялдарына эч качан каршы чыкпайм. Буга чейин бул нерсе болгон негизи. Баягы энелик кыялым менен кызыңды элестете бересиң го, бийчи кылам деп элечи. Анан аябагында чындыгында кызымды кыйнап көрдүм. Буяк алып барам, жок, бияктан жакпайт, тияк алып барам, ошентип бийге аябай кыйнап, бир айдай ошо кыйнап жүрдүм. Ыйлап эле такыр көңүлү болбой койду. Анан байкап отурсам сүрөткө чыкты кызым. Сүрөттү тартып анан кой деп баягы бий жагы мындай кыздык назиктик деген нерсебиз бизде мындай тиешелүү эмес. Бийинде мындай жашы менен пайда болуп калбаса, ал улуу кызымдын негизи табияты башка. Анан ошол нерсени түшүнгөндөн баштап, анан балдарымдын каалоолоруна эч качан тоскоол чыкпайм. Ортончу балам бул спортко жакын. Ал өзү спорт менен ошо футболго көп кызыгат. Ошол жака багыттаганбыз. Анан күчүбүз азырынча ошо чыгып келатат, жанагындай музыка жагына. Эгерде ал багытты тандай турган болсо, сөзсүз түрдө баягы өзүбүздүн колдобуз калабыз. Жолдошуңуз жөнүндө айтып бериңизчи. Ушунчалык эфирге барып турсаң, баары жөнүндө айтып турсаң, мен жөнүндө айтып коюп турсаң деп таарынбасын. Негизи азыркы учурда эки адамдын ортосунда дагы мамиле бул өзүнчө бир институт, өзүнчө бир мамилени куруу дагы жөн жерден жөн нерсе эмес дегендей. Кандай мамиледесиздер? Жаштарга кандай бир үлгү көрсөтө турган жактарыңыздар көп? Бул ар бир адам, ар бир эки жаш бири-бирине түшүнүп, анан ортодо сый урмат болсо, бири-бирин колдоп турган болсо, кээ бир учурда эки жубайдын бирөөсү алсыз болгон учуру болот. Ошол моменттерде бирөөсү сөзсүз түрдө үй бүлөнү сакташ үчүн бирөөсү күчтүү болуш керек. Күчтүү болгондо ал кандай десем, көп нерсеге туруштук бере турган инсан болуш керек да. Ошол маалда ошо үй бүлөнүн кимиси күчтүүлүк кылып колдоп кете турган болсо, ал үй бүлө эч качан кордукта калбайт. Анан баягы эки жубай бири-бирине сый мамиле боло турган болсо, ойлору бир чыгып, ошону колдоп, жашоого көз караштары бир болуп, окатын кыла турган болсо, сөзсүз түрдө андан бир жакшы жыйынтыктар чыгат. Уруш талаш болуп кеткен учурда болот да. Кантип чыгасыз ошондой мезгилде? Эмоцияга алдырабыз дегендей айымдар албетте. Кантип токтонуп каласыз? Уруш талаш болгондо баягы мен чындыгында мен ачуум бат келет и бат тарайт. Анан аны жолдошум түшүнөт. Ачууланып аткан маалда сеники туура, меники чын деп коет. Ошол анан кийин вакыт өтүп анан кийин кайра караганда эле баягы нерсеңи унутуп каласың болду ошо менен. Анан бул балалуу, чакалуу болгондон кийин ошо биздин экөөбүздүн тең максатыбыз мындай жеке жашообузга, жеке кыялдарыбыз биринчи орунда эмес. Эң биринчи максатыбыз бул балдарыбыз, үй бүлө. Андан кийин бош вакытыбыз болгондо анан баягы жеке кыялдарыбызга өтөбүз. Мына ушундай эле сүйүүнү, ушундай эле жакшы мамилени дагы уланта бериңиздер дейли. Чоң рахмат сизге келип бергендигиңиз үчүн, жакшы маек үчүн, жакшы кеңештер болду, өзүбүзгө ала турган жакшы нерселер болду дегендей ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз, улантыңыз, чыгыңыз дегендей. Чоң рахмат. Токмо уктуктарга салам айтып коюңуз. Рахмат сизге да, ишиңизде ар дайым ийгилик болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ошентип биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктап атабыз. Сиздер менен коштошпойбуз. Болгондо кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.